Эбола вирусу кан тамыр аркылуу тарап ыкчам көбөйөт. Илдет 1976 жылы катталган. Вируска каршы дары жок. Анткени фармацевтикалык компаниялар мындай дарыны иштеп чыгуу кымбат жана рынок жетиштүү эмес деп эсептешкен. Азыр абал өзгөрдү. Эболага каршы күрөш эки фронтто жүрүп жаткан кез. Биринчиси илдет жуккан адамдарды дарылоо. Анда белгилүү ZMapp деп аталган дарыны колдонушат. Бирок анын таасири канчалык экенин эч ким билбейт. Экинчиси Эболадан сакайган кишилердин канындагы плазманы колдонуу. Бирок аны көп өлчөмдө чыгарууга мүмкүн эмес. Британия, Америка жана Канададагы илимпоздор Эболага каршы вакцина ойлоп чыгаруунун үстүндө иштеп жатат. Бирок вакцина канчалык деңгээлде натыйжа берери да белгисиз. Азырынча дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү бул илдеттин адамдан адамга жугушуна бөгөт коюу менен чектелип жатат. Аэропорттордо жүргүнчүлөрдү текшерүү менен деле ар бир оорулууну аныктап, Эболаны токтотуп калуу мүмкүн эмес. Андыктан бардык үмүт илимпоздор бул илдеттен арылуунун жолун эртеби кечпи табышат деген ишенимге барып такалууда.